Баткен облусунун Кадамжай районундагы Орозбеков айыл өкмөтүндө жергиликтүү жашоочулардын суроо талабына ылайык алгылыктуу иштер аткарылып жаткандыгын көрүүгө болот. Орозбеков айыл өкмөтү ошо Кадамжайдан 10 километр суу тарабында жайгашкан. 15 миңге жакын эл жашайт. 7 айылдан турат. Бүгүнкү күндө биздин Орозбеков айыл өкмөтүндө жакшы иштер жасалып атат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин мыйзамсына ылайык мыйзам жерлерди жарандарга кызмет кылып берүү боюнча биз жакшы иштер жасадык. Баары ошол бүгүнкү чейин кыйналып, документтерин бүтүрө албай жүргөн жарандарыбызга баарына кызматтерин берип, өзүнүн кубанычта болуп атат. Биз сөз кылып жаткан Орозбеков айыл өкмөтүндөгү социалдык объектилердин эскисин жаңыртып, оңдоп түзөө иштери биринин артынан бири колго алынган. Мектептин эскилиги жеткен тактай полдорун жаңыртып, ремонттон өткөрүштү. Муктаждыкка жараша балдар үчүн ылайыкталып салынган бала бакчанын ачылышы болду. Ички жолдорго асфальт төшөлүп, айыл иши болсо дагы аялдамалар, эс алуу секичилери коюлуп, айылдыктардын маданияттуу жашоо деңгээлин көтөрүү аракети болууда. Айта кетсек, бизде мына ошол Жогорку Кеңештин депутаты Эспек Атажановдун көмөгү менен Садыр Нуркожоевич өзүнүн жеке көзөмөлүндө Кадамжай Айдеркен жолуна 54 километр асфальт басылды. Ошол асфальттын жанына биз тротуарларды куруп, заманбап болгонду түзөп атабыз. Корея Республикасынын Койка уюму тарабынан бизге демөөрчүлүк кылып, ал жерде мини площадка, ФАП курулуп атат бүгүнкү күндө. 2 мектепти республикалык бюджеттен окума гимназия мектебине капиталдык ремонттун өткөрүп атабыз. Пешеев мектебине райондук өнүктүрүү фонду тарабынан капиталдык ремонттун өткөрүп атабыз. Балдар ойноочу бала бакчаны дүйнөлүк айылдык ден соолук комитети тарабынан инвестиция тартып 1 миллионго жакын акча каражатыны бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү бюджеттин есебинде беришкен. Климаттык шарты бышыкчылыктуу келип, алыскы тоолуу аймакта жайгашкан бул айылдын жашоочулары жашылча жемиштерди өстүрүп, киреше табуунун жолун билип калышкан. Айрыкча малинанын мекени атанган бул жердин жашоочулары өстүргөн малинасын экспортко чыгарып, бир топ эле пайда табышат. Малинаны экспорттоо боюнча диқанчылык кылышат, мал чарбачылыгын өнүктүрөт. Ал эми бүгүнкү күндө болсо мен ошол Орозбектин башчысы болуп келгенден бери биз көптөгөн проекттер менен, инвесторлор менен, спонсорлор менен иш алып барып, алар менен иштешип, ошол эле учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ишин жөнүнө салып, жергиликтүү бюджеттен дагы бир канча иштер жасап атабыз. Орозбеков айыл өкмөтүндөгү жашоочулардын көбү дыйканчылык менен алектенишет. Кыш-күз мезгилинде климаттын өзгөрүшүнө жараша суу жетишпей калып жаткандыктан, суу тартыштыгын жөнгө салуу максатында инновациялык долбоор ишке ашырылууда. Тагыраак айтканда, күз-кыш айларында суу тоңуп, муз болуп, жазында эрий баштайт. Ошондой жагдайларды эске алуу менен жасалма жол менен мөңгүлөрдү топтоп сактап, колдонуу жолун таап, сууга болгон муктаждыкты чечүү жолун табышууда. Суу проблемасы боюнча биз араб инвесторлору Астафа фонду менен 2 айылды тазалоо менен камсыздап, 2 скважина чыгарып, ошол адамдарды, элдерди, Орозбеков айыл өкмөтүнүн тургундарынын баарын ичүүчү таза суу менен камсыздоо боюнча иштер алып барабыз. Жалпысын алганда, айыл өкмөт башчысы Замир Максутовдун демилгеси менен тынымсыз мээнеттин аркасында ийгилик жолуна кадам койгон Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнүн эмгекчилеринин эмгеги мындан ары дагы үзүрлүү болуп, башкаларга дагы үлгү көрсөтө берсин демекчибиз.